Эч ким кыйноолорго башка адамгерчиликсиз мыкаачылык же кадыр-баркты басмырлаган мамилеге же жазалоого туш болушу мүмкүн эмес. Жаңы кылмыш-жаза кодекси жана жазык-процесстик кодекси кыйноолордон жана адамгерчиликсиз мамилелерден коргоого өзгөчө шарт түзөт. Ар бир арыз маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген учурдан тартып кабыл алынууга жана каралууга тийиш экендигин билдирет. Көбүнчө кыйноолор кармоо жана кармоонун протоколун түзүүгө чейинки убакыт аралыгында болот. Жана бул убакыт аралыгы көпкө чейин созулушу мүмкүн. Жаңы жазык-процесстик кодексинде иш жүзүндө кармоо түшүнүгү киргизилген. Эгерде сиз кармалсаңыз, сизге укуктарыңыз айтылып түшүндүрүлүп берилиши керек жана бул тууралуу кармоо токтомунда жазылууга тийиш. Кармалганда бир жолу телефон менен натыйжалуу, акысыз жана көзөмөлдөнгөн сүйлөшүүгө укугуңуз бар. Сиз туугандарыңызга, жакындарыңызга кайда экендигиңизди жана сиздин абалыңыз кандай экендигин айтып берсеңиз болот. Сиз иш жүзүндө кармалган учурдан тартып жактоочуну алууга укуктуусуз. Эгерде тандап алган жактоочуңуз жок болсо, анда сиз мамлекеттин эсебинен юридикалык жардам алууга укуктуусуз. Сиз иш жүзүндө кармалгандан кийин медициналык кароого жана дарыгердин жардамын алууга укугуңуз бар. Эгерде сизге карата кыйноо колдонулгандыгы тууралуу билдирүү жасасаңыз, анда 12 сааттын ичинде сизге соттук медициналык экспертиза дайындалууга тийиш. Эксперттин кароосу фото сүрөттөрдү же видео жазууларды колдонуу менен жүргүзүлүүгө тийиш. Кыйноону же адамгерчиликсиз мамилени пайдалануу жолу менен алынган кандай болбосун далилдер сотто кабыл алынбашы керек. Азыркы күндө кыйноо беренесин кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөртүп коюу кыйыныраак болот. Кыйноого жакын беренелер кылмыштын курамы боюнча так чектелет. Жаңы кылмыш-жаза кодексинде кыйноону колдонгондук үчүн жазаларды күчөтүүчү ченемдер пайда болду. Алар эркинен ажыратуу 10 жылга чейин, милдеттүү түрдө ири айыпты төлөтүү менен кызматынан кетирүү. Кыйноону колдонгондук үчүн соттолгон адамга карата мунапыс актысы жана жазалардан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу. Ошондой эле өкүмдү аткаруунун эскериши жана жазыктык угунтуктоонун эскериши колдонулбайт. Эгерде сиз же сиздин тааныштарыңыз кыйноого кабылган болсо, анда улуттук коопсуздук органдарына, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго, кыйноолорго каршы коалицияга, прокуратура органдарына кечиктирбестен кайрылуу маанилүү.